Байыркы Египет бүгүнкү күндө адам баласы үчүн эң табышмактуу тарых. Азыркы күндө окумуштуулар байыркы жашоо тууралуу көптөгөн ачылыштарды жасап келсе да, ар тараптан өнүгүп келе жаткан 21-кылымда да бул Египет тууралуу кээ бир маалыматтарды таба элек. Пирамиданы кантип курган бул жакта турсун, пирамиданын эмне үчүн курулганын так айта алышпайт. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бул чыгарылышта Египет өлкөсүнүн байыркы тарыхы жана бүгүнкү күндөгү жашоосу тууралуу айтып берем. Видеону аягына чейин көрүп, биз менен чогуу болуңуздар. Эгер бул каналга жазыла элек болсоңуз, анда сөзсүз жазылып коюңуз. Дүйнөлүк тарых тасмалары менен таанышып турасыздар. Биз баштадык. Египет өлкөсү Африка материгинин түндүк чыгыш тарабынан орун алган. Аянты 1.145 чарчы чакырым. Калкынын саны бүгүнкү күндө 90 миллионго жакын эл жашайт. 1922 жылы көз карандысыз өлкө болуп түзүлгөн. Борбор шаары Каир. Египет өлкөсү Евразия жана Америка өлкөлөрүн суу аркылуу соода түйүндөрүн байланыштырып турган өлкө. Бул өлкөнүн 97% бөлүгүн чөлдөр ээлегендиктен нефти, газ жана семент чыгаруу өнүккөн. Көпчүлүк чоң шаарлар Нил дарыясынын жээгинде жайгашкан. Калктын 80 миллионго жакыны ушул шаарларда жашап келет. Бул жердеги тургундардын көпчүлүк бөлүгү байыркы доордо да жана бүгүнкү күндө да буудай айдап эмгектенишет. Египет эли байыркы доордо да жана бүгүнкү күндө да өтө эмгекчил, кол өнөрчүлүк, устачылык жана сүрөтчүлүк боюнча да чебер калк. Анткени бул имараттардан байыркы Египет элинин жашоо тарыхын чагылдырган сүрөттөрдү көрүүгө болот. Байыркы Египетте өздөрүнү кудаймын деп эсептеген 1000ге жакын фараондор жашап өткөн. Алардын көпчүлүгү бир доордо жашаган. Египет уламыштарында эл оозунда айтылып калган белгилүү фараондор Клеопатра жана Тотонхамон сыяктуу фараондордун мумиялары табылган. Тотонхамонго таандык мумия 1922 жылы Сар өрөөнүнөн табылган. Байыркы Египет эли адам өлүп кийинки жашоодон кайра тирилет деген түшүнүктө болгондуктан, бул фараондор өз мумияларынын жанына өтө көп алтын жана көптөгөн кымбат баалуу буюмдарды койдурган. Ошол жашоодо да бай адам бойдон тирилем деген ойлору болгон. Окумуштуулардын айтуусунда бул фараон 18 жаш курагында көз жумган дешет. Дагы бир фараон Рамзей II бул мумияны 1974 жылы табышкан. 1974 жылы бул мумияны изилдөө үчүн окумуштуулар Египет өлкөсүнүн уруксаты менен Париж шаарына алып барууну чечкен. Бирок Египет авиакомпаниясы бул мумияга да өзүн тастыктаган документ талап кылган. Анан Франция окумуштуулары фараон Рамзей II деп бул мумияга да паспорт алып жана Париж шаарына баруу үчүн билет алышкан. Ошол байыркы Египет медицинасынын кылган иштери бүгүнкү күндө көпчүлүк окумуштууларды таң калтырат. Анткени бул мумиялар болжол менен 2,5 миң жылдан 4 миң жылга чейин сакталган. Бул сүрөттөрдөн ошол мезгилде Египет өлкөсүнүн көпчүлүк аймактарын бит жана бүргө басып кеткенин аныкташкан. Байыркы Египет эли алардан кутулуунун жолун тапкан эмес. Ошол себептен ар бир адам чачтарын кырып алдырып салган жана аялдар жасалма чачтарды кийип жүрүшкөн. Кээ бир фараондор да жасалма париктерди кийген. Ал эми косметиканы да байыркы Египет элдери ошол мезгилде колдонушкан. Аялдар эле эмес, эркектер да пайдаланган. Каштарын жана көздөрүн кара жашыл түстөргө боеп турушкан. Египет эли дүйнөдө биринчилерден болуп 1 жылда 12 ай жана 365 күн бар экенин аныктап Григориан календарын ойлоп табышкан. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө эли ушул календарды колдонуп келишет. Египет элинин ар бир үйлөрүндө мышык жаныбары болгон. Мышык жаныбары бактылуулукту жана тынчтыкты алып келген жаныбар дешет. Мышыкка катуу тийген жарандарды өлүм жазасы менен жазалаган. Бул элдер тиштерине биринчи орунда кам көрүп келишкен. Ошол миңдеген жылдар мурун эле тиштерин тазалап жууп турушкан. Тиш дарылоочу дарыгерлер да болгон.
Бүгүнкү күндө окумуштуулар Египет элдеринин айтылып келген уламыштарына таянып, жана илимий изилдөөлөрдүн негизинде ушуга окшогон көптөгөн ачылыштарды жасап келүүдө. Баш кошкон жубайлар тагынган Нике шакегин ушул байыркы Египет эли ойлоп тапкан. Аны колдун аты жок манжасына такканынын себеби аты жок манжада жүрөккө түз кеткен вена кан тамыры бар. Ошол себептен жубайлардын жүрөктөрүн байланыштырып турат деп айтышкан. Пиво ичимдигин экинчи нан деп колдонуп келишкен. Бирок пиво ичимдиги азыркы күндөгүдөй эмес, алкоголу аз болгон. Анын курамында суу, буудай жана ар түрдүү өсүмдүктөр, эң негизги өсүмдүк лавр жалбырагы болгон дешет. Египет эли пиво адамдын бөйрөгүн таза кармайт деп келишкен жана күнүнө 2 литрге чейин ичип турган. Сүрөт же кат жазуу үчүн папирус өсүмдүгүн колдонушкан. Бул өсүмдүк Нил дарыясынын жээгинде өсөт. Аны кагаз катары колдонушкан. Бул өсүмдүк көп кылымдарга жакшы сакталгандыктан көптөгөн маалыматтарды жазып калтырышкан. Эркектер ак кездемени оронуп жүрүшөт, ал эми аялдар кара кездемени оронот. Египет өлкөсү өтө ысык болгондуктан ак кездеме ысыктуу өткөрбөйт. Ошол себептен эркек киши сыртта каалагандай жүрө берсе болот деп айтышат. Ак кара кездемеден ысык бат өткөндүктөн аялдар көпчүлүк учурда үйдө болуусу керек дешет. Пирамида. Бул байыркы курулуш бүгүнкү күнгө чейин сыр бойдон сакталган дүйнөдөгү 7 кереметтин бири деп айтып келет. Хеопс пирамидасын кантип курган жана эмне үчүн курган бүгүнкү күнгө чейин так маалымат жок. Бирок окумуштуулар ар түрдүү теорияларды болжоп келүүдө. Жашоодо баары убакыттан коркушат, а убакыт болсо пирамидалардан коркот деген уламыштар айтылган. Ооба достор, канчалаган кылымдар өтсө да жөнөкөй таштардан курулган пирамидалар азыркы күндө көптөгөн суроолорго жооп бербей турат. Анткени бул жер планетасынын миңдеген жашоосун жана миллиарддаган жашоочуларын көргөн таштар дешет. Атагы ааламга чыккан окумуштуулар да өмүрүнүн жарымын ушул пирамидаларга арнап өткөндөрү да болгон. Сыртта 21-кылым адам баласы космоско учуп Марс планетасын изилдөөгө умтулууда. Бул көрүнүштөр адамзаттын илимий техникалык жетишкендигинен кабар берет. Бирок өзүбүз жашап турган жер шарындагы пирамидалар сыяктуу сырларды билбей туруп космоско сапаралуу азыр эрте болсо керек. Анткени көзүбүзгө көрүнүп турган тарыхтын сырларын ача албай турганда космос же башка планеталар адам баласынан дагы жүздөгөн жылдарды талап кылышы мүмкүн. Хеопс пирамидасынын салмагы 6 миллион тонна, бийиктиги 146 метр жана курагы 4,5 миң жыл дешет. Дүйнөлүк окумуштуулардын илимий натыйжасы. Алардын айтуусунда байыркы храмдар же көпүрөлөр 30 жылдан 60 жыл аралыгында курулуш иштерин ууланткан дешет. А бул Хеопс пирамидасын 20 жыл ичинде куруп бүтүргөн деп келишет. Курулуштун көптөгөн мисалдары эл ичиндеги ууламыштар. Бирок окумуштуулардын айтуусу боюнча элестетип көрөбүз. Байыркы Египет эли пирамиданы куруштан алдын курамында жалаң таштан турган бөксө тоону табышкан жана ошол жерде жумуштарын баштаган. Ар бир блок таштарды кесип, салмагы азыркы жеңил унаалар сыяктуу кылып, анан 800 чакырымга ташыган. Таштардын ар бирин 65 метр бийиктикке көтөрүш керек болгон. Бул көрүнүш азыркы 21-кылымда дагы бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Тарыхта айтылган 3 жолку эң катуу жер титирөөлөргө да туруштук берген. Ошол 3 жолку катуу жер титирөөлөрдө башка миңдеген байыркы курулуштар кыйрап жана тоолор жарылса да, бул пирамидалар эч кандай зыян тарткан эмес. Албетте, салмагы 6 миллион тонна жана бийиктиги азыркы күндө 42 кабат үйдүн көлөмүндөй болгон пирамидага 2 миллиондон ашык ар бир таштын аралыгынан чач өтпөй турган кылып цементсиз тизгени азыркы күндө инсанды таң калтырат. Бул чеберчиликтин баары ушул курал жарактар менен бүтүрүлгөн жана ар бир таштын формасы ар түрдүү. Бүгүнкү күндөгү технологиялардын жардамы менен да таштарды тегиз кылып кесүү өтө кыйын. Адамзаттын өмүрүндө сыр бойдон калган бул пирамидалар ар бир окумуштууларга тынымсыз изилдөөнү талап кылып келет.
Урматтуу достор, бул чыгарылыш аягына жетип келди. Эгер видео жакса, жакты деп далилдеп кетиңиз. Ой пикириңизди комментарийга жазып, жана бул видеону башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Эгер биздин каналга каттала элек болсоңуз, анда сөзсүз катталып коюңуз. Мен сиздер менен коштошпоймун. Анткени кийинки видео роликтерибиз даяр болгонго чейин мындан алдыңкы чыгарылыштарды көрүп туруңуздар.